Жолдорду салууда эми техника жетишпейт деген көйгөй жаралбайт. Былтыр мамлекеттик бюджеттен 453 техника атайын сатып алынып, бүгүн Транспорт жана коммуникациялар министрлигине тапшырылууда. Жол салууда техника эски болсо бир кыйла кыйынчылыктарды алып келет. Мисалы, алардын бири бузулуп калган учурда иш өз убагында бүтпөй калат. Жол тейлөө ишканасынын айдоочусу Бакытбек Мамытов жүк ташуучу унаасы эски болгондуктан дал ушундай көйгөйгө туш болуп келген. Ал эми азыр жаңы техникалуу болуп, кубанычы койнуна батпай жаткан чагы. Японский Isuzu айдачымын. Өзүм мотористмин. Аны кайра оңдоп кола карбайт, бузулуп калат. Керектүү өкмөттүн жумуштары чыкканда бузулуп калат, осечка болот жумуштан. Дагы жакшы, анча кол билгендик кылта өзүбүз эч кимге жалдырабай өзүбүз водительдер өзүбүз оңдойбуз. Асман менен жерде да жаңы деген жаңы да бар өрчү. Жакшы. Экскаватор, тротуар таптагыч, асфальт төшөөчү уна, автокран, асфальт кесүүчү жабдык, айтор бардыгы бар. Эми Транспорт жана коммуникация министрлигинин техникалык базасы жаңыланып, жолчулардын жумушу алда канча жеңилдейт. Бул негизги максат бүгүнкү күндө биздин жол куруучуларга ошолордун жумушун жеңилдетүү, жолду сапаттуу куруу максатында ушундай заманбап техникалар менен биз камсыз кылып берип атабыз. Акыркы жылдары жол тейлөө тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканы талашсыз. Каржылоо 4 жыл аралыгында 2 эсеге өскөн. Ошондой эле бул техникалар мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Буга чейин жол техникасы көбүнчө насыяга же гранттык негизде алынып келсе, бүгүнкү күндө жол тармагын өнүктүрүү, аны тейлөөчү материалдык техникалык базаны жаңылоо жана жакшыртуу максатында республикалык бюджеттен каражаттар көбүрөөк бөлүнүүдө. Транспорт министрлигинин бюджети 2020 жылы 10,9 миллиард сомду түзсө, 2024 жылы 22 миллиард 299 миллион сомду түздү. 2 эседен көп каржыланууда. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен 2022-2023 жылдар аралыгында 297 техника алынган. Азырдагы 453 келди. Жол инфратүзүмүн өнүктүрүү мамлекеттин приоритеттүү багыттарынын бири. Жолдор экономиканын күрөө тамыры, мамлекеттин мактанарлык күзгүсү, элдин биримдигине олуттуу оң таасирин тийгизген фактор. Жолдордун жакшы болгону урбанизация процессине да оң таасирин тийгизет. Жакынкы жылдары айылдарга кетчү жолдорду, керек болсо айыл ичиндеги жолдорду асфальттоо, битум маселеси толук чечилет. Өзүбүздө да өндүрүүгө шарт болот. Шагыл жана кум бизде жетиштүү. Айыл менен шаардын айырмасы азаят. Жолдорубуз жакшы болсо, транспорт да бузулбайт. Жерлерде бизнес дагы өнүгөт. Жол салууга кандай техника керек болсо бардыгы алынган. Мисалы турган болсок, менин аркамдагы турган автогрейдер мындан 57 даана алынып келинген. Ошондой эле тротуардык каток мындан 53 даана алынган. Жана эң негизги болгон жол төшөөчү техника мындан 7 даана алынып келинген. Бул жакта крандар бар, вышкасы менен. Бул автокран как манипуляторго иштетсе болот, ошондой эле жолдун лампочкаларын алмаштырганга, освещенияны колдонгонго вышка катары иштетилсек болот. Ошол эле моментте бул жерде гудронаторлор бар. Гудронаторлор именно асфальттын учурунда чача турчу, битум чача турчу керектүү техника. Эң чоң бизден ушу крандар келди. Колдоно турчу 25 тонналык автокрандар баары тең 25 тонна 5 количествода келди. Жолчуларды жаңы техника менен камсыздоо муну менен бүтүп калбайт. 2025-2026 жылдары Япониялык JICA агенттигинин колдоосу менен 48, Кытай мамлекетинин гранттын колдоосунун алкагында 144, Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 69, Корея өнүктүрүү фондунун эсебинен 223 техника алуу күтүлүүдө. Тактап айтканда 2026 жылга жол салуучу атайын техникалардын эсеби 1234кө жетет. Тилек Айталиев, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.